Саламатсызбы, Турсунбек байке. Саламатчылык, рахмат. Учурда мына шайлоо деп эки арат саясий оюндар да башталып атат. Элди дүрбөткөн, элди экиге бөлгөн сөздөр да кетип атат. Анан ушул сиздин жакында эле Сооронбай Шариповичти колдоп чыккан тууралуу сиздин билдирүүңүзгө көпчүлүк маалым. Ошол тууралуу сиз бир аз токтоло кетсеңиз, кайсы сапаттарын сиз Сооронбай Шариповичтин кайсы сапаттарын өтө баса белгилеп, эмне себептен сиз ушул жыйынтыкка келдиңиз? Менин бийликтин талапкерин колдоодон мурун эң биринчи мен ушу Атамбаевди канча сындап келсем дагы 6 жылда иштеген ушу багытын, курсун, Атамбаевдин саясатынын курсун колдоп чыгып атам да мери. Анткени мына жаманбы жакшыбы 6 жылда стабильность болду, тынчтык болду. Башка мамлекеттер менен биз тең ата сүйлөшүүгө жетиштик. Мына жаманбы жакшы социалдык экономикалык абалыбыз оңолду, жолдор оңолду. Өзүңөр көрдүңүз, мына көчмөндөр оюнун өткөрүп алдык. Дүйнө мамлекеттери биз менен эсептеше баштады. Энергетикалык көз каранды эмеске жетиштик. Мына алтайский цивилизация боюнча дүйнөнүн бүт тарыхчылары Кыргызстанга келе баштады. Канчалаган саясатчылар келди. Курсу акчолтой болду да. Мына 6 жыл бою мен президентти кээ бир маселелер боюнча сылдап, кошомат кылган жок, сындап келген адамдын бирмин. Бирок кетип атканда мен айттым, президентте ушу акчолтой болду. Башка Акаев менен Бакиевте качып кетпей, мына Татынакай тынч өзүнүн кызматын өткөрүп берип атат, өзүнүн күнүн. Мына анан ушундай адам, ушундай кетип аткан элдин урматына ээ болгон президент азыр өзүнүн талапкерин тандады да. Партиясы тандады, өзү көрсөтүп, Сооронбай Шарипович ишеним көргөздү. Анан ишеним көргөзүп аткандан кийин, президент ишеним көргөзүп аткандан кийин, анан ал деген нерсе бул Сооронбай мырза ушу президенттин курсун жүргүзгөн саясатын улап кетет деген, кыргыз көчү уланат дегенди улап кетет деген. Ошон үчүн мен колдоп атам да, ачыгын айтышка. Сооронбай Шариповичтин кайсы, мисалы үчүн, саясатта, мамлекеттик иште жүргөндө эң белгилүү бир сапаттары? Биринчиден Сооронбай Шариповичтин туруктуулугу да. Эң жакшы сапаты туруктуулук, анан эң жакшысы ишенимдүүлүгү, калп айтпагандыгы. Туруктуу, ишенимдүү адам. Анан бир сүйлөйт да. Сүйлөсө сүйлөйт, же сүйлөбөй коет. Бул сүйлөгөндү жакшы көрбөгөн деле адам да. Анан мактанбаган адам да. Анан ушу Атамбаев менен жүргөндө Акаевдер, Бакиевдер канча буга басым кылышты да Сооронбай Шариповичке. Давай бир туугандарыңардын баары баш тарткыла, Атамбаев менен байланышпасаң чоң кызматтарды берем деп ушундай мен өзүм күбөмүн да. Бакиевдер канчалаган кысым көрсөтүштү. Бир туугандарына Асылбек Шариповичке башкалар кысым көрсөтүп, бирок бул өзүнүн досун саткан жок да. Алмаз Шашенович менен сатпай, кыйын учурларда бир болду. Мына айрыкча бир эле ушул 2010-жылдары Бакиевдер качып кетердин алдында Бакиевдин командасы Ош Жалал Абад администрациясын Ошту басып алды. Толугу менен басып кууп чыкты. Анда ошондо Каракулжадан, Кара Суудан өзү баштап келип, ошол куйруктардын баарын өзү кууп чыкты да. Анан кууп чыгып ошо башында 5 жыл облусту башкарып турду. Анан мына өзү 24-мартта билесиңер 2005-жылы. Андан тышкары 27-апрелде ушу Атамбаевдин жанында революциянын башында турду да. Мисалы Сооронбай Шарипович. Анан өзүнүн эң жакшы идеясы менен келе атат да. Анан эч качан өзүнүн досун саткан жок да. Анан туруктуулугу менен, анан көп сүйлөгөндүгү менен, анда ошон үчүн президент ишеним көрсөтсө керек да. Анан үстүнө мен чогуу окугам да. Курсташпыз. Муну жаш кезинен билем, анан жутунбаган, эч качан бир жамандык ишке барбайт, бирөөнү сатпайт, эч алсам жулсам дебейт. Бизнес менен келген адам эмес. Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда жүрөт да. Мына колхоздун башкармасы, мектеп совхоздун директорунан баштап, премьер-министр деңгээлге чейин министр болуп, ушундай деңгээлге өсүп жеткен өзү, мен ойлойм, президенттикке өзү бизнестин өкүлү эмес, негизинен мамлекеттик кызматты иштеген, мамлекеттик структураны билген адамдар, байлыкты биринчи эмес, мындайча айтканда, элди биринчи болгон адамдар, мамлекеттик кызматты да бышкан адамдар келсе деген тилегим да. Ошондо сиз Сооронбай Шариповичтин өлкөдөгү стабилдүүлүктү улантып калат деп мен толук ишенем, анткени ал Нарынга мына чогуу бардык, Нарынга Ат башта жолугушуулар болду. Айрыкча Ат башта жолугуш аябагандай сонун болду. Өзүнүн баласындай кабыл алышты элдер. Мен өзү Нарында дагы өзү нарындык болом, мен Тияршан районунан. Ал жерде да өзүнүн баласындай кабыл алды. Түштүктүн баласы экен, анан тиген Ошту экен деген сөз өзү айтты. Мени Ошту деп мен эметпегиле десе, жок, биз өзүбүздүн балабыз. Бизге Оштук же болбосо Түндүк аркалык дегенин кереги жок. Бизге эл үчүн иштеп берсе болду, эл өзүнүн баласындай кабыл алды. Мен ойлойм, ошо бул киши көп жагынан да татыктуу экендигин көргөзүп атат. Анан айткан сөзүндө турат, мактанбайт, көп сүйлөбөйт. Анан эң негизи президент айткандай пиарщик эмес да.
өзүн көрсөтпөйт да. Мына мурдагы премьерлерди көрдүк го. Азыр мына президенттикке коюп атат экөө. Узунду кыскалуу болушуп. Ушулардын баардыгы бүт пиарщиктер да. Бул андай жок да, сүйлөгөн жок. Иштегенди жакшы көрөт. Башын жерге салып иштей берет. Бизге ушундай адамдар керек ачыгында. Мен деле анан биздин поколение 60-ка чукулдап калдык. Сооронбай Шарипович экөөбүз теңбиз, 1,5 жаш улуураак. Өмүр бою иштеп келди. Алар жетишет тиги жаштар. Дагы бышсын. Калп айтканды токтотушсун. Андан сырткары башка талапкерлер тууралуу сиздин оюңуз кандай? Эми башка талапкерлер, мен бул жерден бир башка талапкерлерди жамандайын, алар жөнүндө бир каралайын деген максат менен келдим. Мен да аксакал саясатчы болуп калдым, укук коргоо жагында жүрөм. Мен калыс болушум керек да. Ошол эле башка талапкерлерден үчөөнү айтайын. Бабанов, Сариев, Төрөбаев аты чыккандардан да, өтөм дегендерден. Мадымаровду да кошуп койсом болот. Булардын баардыгы жаман жигиттер эмес. Булардын баардыгы эл урматтаган жигиттердин бири да. Ошондуктан миңдеген адамдар аларды тосуп алып аткан жок да. Биринчи бир тобунун байлыгы бар, бир тобунун сөзү бар дегенде оңой жигиттер эмес. Булар деле кыргыздын жигиттеринин бири да, атактуу даңктуу жигиттердин. Бирок тилекке каршы Бабанов баштап булар президент боло албайт да. Анткени эмне үчүн президент болуш үчүн бир сапат керек да. Бир калп айтпаган ишенимдүү адам болуш керек да. Анан эми азыр Өмүрбек Токтогулович Бабанов баштап, Төрөбаев коштоп, булар азыр бир күнкү айткан сөзүн эртең кайрадан тескери жокко чыгарып атат. Мына кечээ эле айтып аткан, мен президенттик конституцияны өзгөртөм да президенттик башкарууну киргизем деп Бабанов айтты эле. Эми кайра айтып атат, Төрөбаев менен кошулуп премьер-министр Төрөбаев болот дейт. А муну кандай түшүнсө болот? Анда премьерликти жоём деген да. А эмне жоём десем кантип үчүн коюп атат? Бул бир анан эми мисалы мына гезиттердин баарына чыгып атат. Мына Тет Акаевдин убагында Манас International деген фирмадан 743 миллион доллар эмесин налогун төлөбөй кеткен мисалы. Канчалаган Хондо мисалы Шарипа Садабакасовалардын нефтебазаларын, банктарын басып алган. Канчалаган мына 250 гектар өзүнүн таластагы жердештеринин ичинен туугандары 250 гектар жерди басып алыптыр мисалы. Ошол өзүнүн таластаны. Өздөрүнө таластар жаман көрүп атат, башканы кой. Анан ушундай адамдар кантип президент болот? Президент боло турган адам айткан сөзүн иши дал келиш керек да. Анан мына Камчыбек Ташиев менен кечээ бириктип эле Албай Кушту көчөгө таштап койду. Бир да депутатын келтирбей койду. Эми булар деген өссүн да кичине, калп айтпасын, туурабы? Бирок көп жакшы жактар, имиджмейкер, партиясын экинчи деңгээлге жеткирди, туурабы? Иштеп атат, улам партия системаны өнүктүрүп атат, НТС иштеп атат дегенде жакшы. Мен бир жакты карап, көп жакшы өзүн элди тартып ала алат. Бирок мындай иштерге барбаш керек. Буларда баалуулук, бир мындай ыйыктык деген калбай калыптыр да. Эптеп Сооронбайды, Атамбаевди кулатыш үчүн булар баардык нерсеге барат экен да. Азыр мына Бакыт Эргешевич да тиги Бабановго салыштырмалуу калп айтат дегенден алыспын. Көп таза жактары көп да. Авторитети более менее Бабановго караганда. Бирок азыр Бабановго кошулуу менен ал ошондой кадыр баркынан ажырап калышы мүмкүн. Мисалы Сариев экөөнү айтайын. Экөө тең премьер болду. Премьер болуп экөө тең кандай кеткенин билесиң. Бирөө аргамактын чыры менен, бирөө жолдун чыры менен кетти. Экөө тең мындайча айтканда кандайдыр бир сөзгө калып кетишти. Анан премьер боло албаган адам, штанганы көтөрө албаган адам бир кандайдыр бир салмакты. Анан да бийик салмакты кантип көтөрөт? Болбойт да. А Сооронбай Шарипович жаманбы жакшы премьерликтен макталып, жакталып, жакшы иштеп, анан президентке көрсөтүлүп, президенттин ишенимине татып, партиянын ишенимине көрсөтүлүп, анан өзүнүн эмесин, кесибин, кызматын өткөрүп берип анан кетип атат. Мына аны айтып атат эле, өзүнүн кызматынан пайдаланып атат, премьерликти өткөрбөй атат деп айтып атат эле Сооронбайды, Шариповичти. Эми өзүлөрү анда депутаттыгын өткөрүп бериш керек да. Экөө тең лидер фракция. А лидер фракция депутат деген кол тийбес, бул аябай чоң кызмат. Аны үчүн одинаково бирдей шартта болуш үчүн азыр Сооронбайдан өйдө болот ба? Сооронбай азыр эч ким эмес, талапкер эле. А булар лидер фракция, депутаттар. Булар депутаттык мандатын да тапшырыш керек. Буларда уят барбы? Бирөөнөн бирдемени талап кылыш үчүн өзүң да ошол ишти аткарышың керек. Эртеңки күнү ушул сиз айтып аткан талапкерлер балким президент болбаса, ошол эле Бабанов, Сариев, сиз нааразычылык акциясына чыгууга даярсызбы? Мен айтам, мен өткөндө интервью берип айттым, маек куруп айттым. Эгерде биз Бабановдор, ошо Төрөбаевдор жана башкалар Сариевдер президент боло турган болсо, анда баарыбыз 7-нчи этаждан секирип өлүшүбүз керек деп айттым да. Эми алар үчүн өлүп калбайсың, конечно, алар үчүн эмне өлмөк керек. Бирок деген элди көтөрүп чыгып, элдин пикирин айтып, булардын Кыргызстан, эгерде Бабанов башында тургандар президент боло турган Кыргызстанды залогко коет. Международный валютный фондго залогко коюп, эмеге коюп, анан Кыргызстанды сатып ийе турганга даяр булар. Анан конечно чыкканга даярмын. Таза адамдар. Мына Сооронбайдын артында бир жаман иш барбы? Сооронбай акчалды эле, бирден алдады эле, же тинтти эле, минтти эле, бирөөнү тиги отургузуп кетти эле деген сөз барбы? Мына гезиттер бизде эркин тура жазат эле да.
сөз болбосо, жел болбосо сөз эменин башы кыймылдайт, чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Кыңырыш кырсылда билинет дейт. Билинет эле да. Мисалы мен кичинекей чагымдан бери билем, студент кезинен билем. Ошондо эле элден өзгөчөлөнбөгөн, жутунбаган, алсам жутсам дебеген, эл менен жүргөн карапайым адамдардын арасынан чыккан адам да Сооронбай. Эми президент Атамбаевка баш ийип, лидер болуп эметкен чыккан жок. Анткени президенти бар да, туурабы? Эми президент кылып шайласа лидер болуп чыгат. Өзүн көргөзөт, көп жакшы сапаттарын көргөзөт. Эми биринчи шайлайлы да, туурабы? Мен өзүм мени шайланбаса, мен болуп калбасам дагы Сооронбайдын өтүшүн каалайм, потому что таза адам. Эч качан бирөөнү жамандык кылбайт да. Эч качан жамандык кылып бирөөнү сатпайт. Ошон үчүн Атамбаев ага ишенип атат. Мен эмне үчүн Сооронбайды колдоп атам? Мисалы Бабановдор башкалар президент болуп калса, мисалы Текебаевди же башка жанагы камакта яткан саясатчы чыгарарына ишенбейм. Булардын сөзгө ишенбейм, потому что калпчы да булар ачылы. Ишенбейм. Ал эми Сооронбай Шариповичка мен өзүм дагы эмне үчүн аны колдоо менен бирге эле эки Атамбаевка да Сооронбай Шарипович эки өтүнүч менен кайрылып атам да. Мындай жолугушууда эмес, мындай пресс аркылуу. Биринчиден ушу жана камакта жаткан лидерлерге кечирим берип коюу, бошотуп коюу маселеси менен коюлуп атам. Экинчи кечирим берсин же бошотуп койсун, потому что мен туура көрбөйм ушу өзүм менен чогуу жүргөн адамдардын камалышынчы. Текебаев деле мен күнөөлүү деп айта албайм. Текебаев мындай күнөөлүү деп айта албайм ачыгын айтсак. Эми сот чечип атат, бирок сотто мындай эки лидер эки жолго түшкөн үчүн ушинтип атат. Анан экинчи мен дагы өтүнүчүм Атамбаевдин өтүнүчүм. Атамбаев Кудай берсе мына кетип атат, чоң эрдик кылып атат, сөзүнө туруп атат, жигит катары мына. Жакында Путин да айтпадыбы? Бул эң ишенимдүү адам деди. Айттыбы деди? Айтпайт дейт. Айткан аягына чейин чыгат дейт. Кетип атат. Единственный Атамбаевден мен суранарым, Атамбаевдин курсун колдоп атам. Бирок суранарым же азыр мындай срогу бүтө электе жанагы саясий камакта жаткандарды бошотуп койсун, же Сооронбай Шарипович бошотсун. Жолу анан Атамбаевдин өзүнөн суранарым, президенттен кеткенден кийин дагы баардык саясий күчтөрдүн баарын жаат, өс деп бөлбөй, баардыгын башын бириктирип, улуттук лидер болушун каалайм да. Саясий айдың түзүп, аянтча түзүп, баарыбыздын башыбызды бириктирген улуттук лидер болушун каалайм. Алдыда президенттик шайлоонун акыйкат өтөгөнүнө ишенесизби? Ушул турмушка ким алып келди? Бабановдорду, Төрөбаевдерди. Ушул турмушка Атамбаев, Текебаев, Турсунбай Акундар алып келди. Биз күрөшүп, камалып, сабалып атып ушул турмушту жеңип алдык. Акаевдин убагында алар тетиги түпкө бара алган эмес. Мына тетиги ат башыга барганда Мадумаровду, Ишенбай Кадырбековдорду эме менен сабап кууп чыккан, билесиңерби айелдер. Эме түпкө барганда жумуртка менен сабап чаап кууп чыгышкан, туурабы? Клубтардын баарын жаап койгон, маданият үйлөрүнүн баарын жаап койгон, филармонияга жолотпойт. А булар азыр деген миңдеген адамдарды чогултуп, 30 миңдеген стадиондорун бар. Бүт зеленый дорога болуп атпайбы? Ким? Демократия. Ким алып келди ушуну? Мына камалып сабалып, чачыбыз кетип, ден соолук карап, биз алып келдик да. Бишкектен барган, штабтан барган. Нарындагы штабтын балдар иштеп атат. Штабта баягы Атамбай эме Сооронбайды бир административдик ресурс колдонгонун көзүм учураткан жокмун. Мына Атамбаев биометриканы киргизди. 6 жылдын ичинде таза шайлоо өткөрдү. Шайлоонун рейтингин көтөрдү. Маегиңиз үчүн рахмат. Рахмат силерге дагы. Ишиңерге ийгилик каалайм. Үмүт деген телевидение жакшы өзүнүн калыстык пикирин эметип атат. Суроолоруңуз да жакшы түзүлгөн.